Критикалык ой жүгүртүүсү жетик билимдүү инсан кандай калыптанат деген кезде китеп аркылуу калыптанат дейт элем. Ошон үчүн биз эң жакшы китептерди тандап алабыз. Жакшы китаптарды биз сүзүп тандайбыз. Мен Улан Батыр калаасында туудум. 4 жасыма дейин сол жерде болдук. Менин акем дипломат. Биз орусча окудук. Яғни мектепте біз орысша сөйлесеміз. Мен Улан Батыр калаасында жарыкка келип 4 жашыма чейин ошол жерде чоңойдум. Менин атам дипломат. Биз орусча окуп көчөдөн балдар менен арабча сүйлөшчү элек. Кошумча англис тил курсуна барып англисче үйрөндүк. Ошентип балалык чагыбыз көп тилдүү маданияттын ортосунда өттү. Бирок эң маанилүүсү үй бүлөдө үйдүн босогосун аттарыбыз менен өз ара казакча сүйлөшүп, казакча тарбия алдык. Казак адабиятына, маданиятына деген көз карашыбыз түз болду. Башка казакты көрүп калсак, ата-энебиз үйгө ээрчитип келишип, жакындан таанышар элек. Өзгө элде казактын маданиятын, каада салтын сагынчубуз. Болтта, өйткөнү башка бир казак көрүп калсак, акешем баары бир сүйрөп алып келет үйгө. Таанысып, жакындасып деген сыяктуу сондай казак дәстүрүн, казак маданиятын сагынып жүрөтүбүз. Бүтті ғой, болды емес пе, иә? Шкафқа кіре беріңіз. Сау өзіңізге ұнады ма осы кітап? Не деп ойлайсыз? Бестселлер бола ма? Рая өзі жалпы кітапты жақсы көретін, кішкене бала кезінен. Рая өзү кичине кезинен эле китеп окуганга жакын болчу. Биз вокзал, аэропортто болуп калганда сөзсүз китеп дүкөнгө кирип аралап чыгар эле. Журнал дегендин баарын алып тез эле окуп бүтүрүп койчу. Биздин балдар дагы китепти абдан жакшы көрүшөт. Биз мурда Германияда турганыбызда жыл сайын күзүндө Бухместер деген китеп көргөзмөсү уюштурулар эле. Ал кезде Казакстандан дагы басмаканалар барып турушчу. Рая балдарды өзү ээрчитип барып, казакча дагы билип үйрөнүшсүн деп ошол жерден эне тилинде китептерди сатып берчү элем. Сол казакча тагы тилин билсин деп алып берип окутуп сүйтүп жүрөтүм. Китеп басып чыгаруу ою мага 2016-жылы келди. Андан мурда мен китеп басып чыгаруу тармагына келем, басмаканачы болом деген ой таптакыр болгон эмес. Мен көп жылдар бою чет элде жашадым. Алматыга кыдырып келген кезде балдарыма китеп издеп калчумун. Тил маселеси биз үчүн өтө маанилүү. Аз улут болгон соң эне тилибизди сактап калуу керек. Ошентип балдарыма китеп издеген кезде тапкан жокмун. Акыры түңүлдүм, терең ойго баттым. Адамдардан сурадым, кайда китептер, эмнеге жок деп. Бар эле жоопкерчиликти өз мойнуна алгылар келбей, аны мамлекет, өкмөт камсыздап ойлонушу керек деп жооп берген соң, ойлонуп мынтип олтура берсек эч ким жасабайт экен деп өзүм ишке кириштим. Бул идея өзүмө дагы жаккандыктан баштайм деп эле баштап кеттим. Жооп бергенден кийин ойландым да, жарайт, енді булай отура берсе эч ким истемейт экен, мага катты унап тур бул идея, мен истей бастайын деп бастап кеттим. Китап чыгарат дегенде, колдодум мен. Оюна келгениңди истей бер дедик. Китеп чыгарам дегенде колдодум. Оюңдагыны аткара бер дедик. Иштеп көр, баары жакшы болот деп. Анын эң башкы мааниси бизнесте гана эмес, коомго позитивдүү өзгөрүү алып келүү, келечекке болочокко өзүнүн үлүшүн кошуу экенин айтты. Ошол себептен колдодук. Сондуктан колдодук. Мен отбасыммен көп жылдары Германияда өмүр сүрдүм. Жыл сайын ал жакта үлкөн Франкфурттун. Мен үй бүлөм менен Германияда жашачу элем. Жыл сайын ал жакта эл аралык ири китеп көргөзмөсү өтөт. Ошол көргөзмөгө барып китеп чыгарсамбы дейм деп бул тармактын адамдары менен аңгемелештим. Алгачкы китебибиздин уруксаатын алып, Акын Коен деген китеп. Джулия Дональдсондун текстин окумуштуу Букаш агай которду. Ошентип тобокел кылып, ошол китепти чыгара баштаганбыз. Алгачкы уруксатын алып, осындай китап чыгара бастаганбыз. Она старается создать такую атмосферу, чтобы все чувствовали себя здесь как дома. Она считает, что это ответственность бизнеса, не так, что ты утром пришел, вечером ушел, и для тебя там... Ал баардыгы өзүн үйүндөгүдөй сезсин деп аракет кылып, жагдайын жасайт. Муну ал бизнестин жоопкерчилиги катары санайт. Таң эрте келип, кечинде кетип, айлык маянасын алып жүрө берсин деп эмес. Өзү менен бирге иштегендер мээримдүүлүк, билим, дүйнө таануу сыяктуу нерселер менен бөлүшө турган борборду куруп берет.
Бірінші қайда бардың деген кезде шетелдіктің заманауи әдебиеті қай жақта ең әдемі. Биринчи кайда барасың дегенде чет элдиктердин заманбап адабияты кай жакта балдарымдын жанына бардым. Ошол жактан балдарым сүйүп окуган авторлары бар. Алар көбүнчө англис тилинде окушкандыктан мага дагы балдарыма дагы жаккан китепти баштадык. Бизде Анна Франктын күндөлүгү, Груфало деген китеп бар. Менин гана балдарым эмес, дүйнөдөгү ар бир бала сүйүп окуй турган Гарри Поттер сериясы бар. Барлық әлемдегі балалардың сүйіп оқитын Харри Поттердің сериясы бар дегенде. Не очень громко это зашли на рынок, когда Харри Поттера издали. Причем они его именно не Гарри. Алар Харри Поттерди чыгарганда базарга чоң жаңылык киргизишти. Орус тилиндеги Гарри эмес, Харри Поттер деп жана дагы Дж. Роллинг деп соңуна NG эмес, казактын эң тамгасы кошулуп жазылды. Бул чоң бир хайп менен хейтти жаратты. Биз орусча нускага жана орусча котормого таянып көнүп калганбыз. Ал эми түп нускадан которгондо башкача көркөм которулат. Казактын тыбыштарын пайдаланып англисче аталыштарды дал берүүгө тырышат. Бирок адамдар үчүн бул өөн учурайт. Стараются передать английское звучание имен, то у людей это вызывало отторжение. Для нас это было неприемлемо писать Гарри. То есть в казахском языке есть звуки Х, есть звуки А. То есть мы можем фонетически Гарри деп жазуу биз үчүн кынтыксыз эле. Казак тилинде Х, Э деген тыбыштар бар. Демек аны фонетикалык жана орфографиялык дал ошондой абалында бере алабыз. Чуу чыгарын сездик, бирок биз аны болтурбоого аракеттенбедик жана оюбуздагыны жасадык. Котормочу менен редакция тобу дагы өз дүйнө таанымына, кесипкөйлүгүнө, билимине, тажрыйбасына таянат. Ошентип керемет чыгарма жарыкка чыкты. Они тоже опираются на свое мировоззрение, на свой бэкграунд, на свое литературное знание, на теоретические свои знания, на свой опыт работы. И получилось то, что получилось. С таким редактором, конечно, они что-то такое всегда делают. Например, Орден Феникса, ну вот Гарри Поттер и Орден... Мындай редактор менен алар албетте өзгөчө чыгарма жасашат. Мисалы, Гарри Поттер жана Феникстин ордениндеги орден сөзүн алар орто кылымдык уюм деген мааниде алышты. Назгүлдүн айтуусу менен мен аны алка деп которууну чечтим. И Назгуль говорит, я решила, мы будем переводить как алка название. Алканы азыр казактар аялдар моюнга тага турган жасалга катары кабыл алышат. Чындыгында алка адамдардын бирикмеси. В том числе круг людей, организации людей. Перевод это сам по себе, это такая тонкая вещь. С любого языка, на любой... Котормо дегенибиз кайсы бир тилди экинчи бир тилге мейли ал көркөм адабий чыгарма болсун, фильм же спектакль болсун, маани маңызы бузулбастан берилүүсү тийиш болгон назик нерсе. Котормо теориясында нускалар көп жана 100% далма-дал котормо деген болбойт деген пикир бар. Бирок биз тырышып 100% болбосо дагы 97-98% түпкү маанисин бергенге аракет кылабыз. Хоть не 100%, но мы даем 97-98%. Қазір Грузия сияқты елге барсаңыздар. Грузия сыяктуу мамлекетке барсаңыз баары грузин тилинде. Кошуна Монголияга барсак бардык китептер монгол тилинде. Түркияга барсаңыз түрк тилинде. Ал эми Германияга барсаңыз немис тилинде окуйсуз. Кытайга барсаңыз кытай тилинде окуйсуз. Кытайга барсаңыз кытай тилинде окуйсуз. С ее знаниями, с ее опытом она могла бы работать в любой стране Европы, она могла бы работать в Америке, она могла бы там жить. Ушундай билими, тажрыйбасы менен ал Европада, Америкадагы айтор кайсы мамлекетте болбосун иштеп жашап кете алар элем. Ал үчүн дүйнөнүн кез келген эшиги ачык, эч кандай тоскоолдуктар дагы болмок эмес. Бирок ал ошонун баарын таштап, тарыхый мекени Казакстанга конуш оодарды. Келген соң Казакстанда бардык балдар үчүн жакшы шарттарды түзүп берүү үчүн иштеп аракеттенем деп чечтим. Что есть? Мне что важно в Раисе, это, во-первых, она смотрит, она вот издательское дело ведет
как принято на Западе. Раисанын башкалардан өзгөчөлүгү биринчиден ал басмаканачылык ишин баштагандыгында батышта калыптангандай авторго урматсый менен карайт. Анткени совет мезгилинде биздин авторлор да ким китебин чыгара алса, ошол жакшы акча ала турган. Бирок ошол автор идеянын куралына айлана турган. Мисалы, роман басма табактын көлөмүнө батпай турган болсо, авторго чыгарманын 20% кыскарт деп айтышкан. Ал эми авторго урматсый бар жерде баары башкача. Раиса менен иштөөнүн өзү бир ырахат тартуулайт. Сказал, трепетное отношение к автору, то это просто греет душу, честно говоря. Просто приятно иметь дело с Раисой. Ең жақсы кітаптарды біз сүзіп таңдаймыз. Ол мүмкін мәселен Ұлыбританияның жақсы жазушыларының әңгімелері болуға бар. Биз эң жакшы китептерди тандап алабыз. Ал мисалы Улуу Британиянын жакшы аңгемелери, немис жазуучуларынын америкалыктар бар, француздар, Кытай, жапон жазуучулары бар деген сыяктуу дүйнөдө жакшы чыгармалардын баарын алып келебиз. Биздин казактын окурман жаштары сөзсүз окууга тийиш болгондо дагы эне тилинде окушу керек деп мен ойлогон китептер. Канча деген сонун чыгармалар бар. Окууга тийиштимиз го. Мне миссия именно дать казахскому читателю мировые бестселлеры. Зачастую они выходят. Анын миссиясы казак окурмандарына дүйнөлүк чыгармаларды тартуулоо. Мындай чыгармалар көбүнчө орус тилинде басылып чыгарылат. Ал эми Орусия өтө чоң базар. Маселен, азыр сыйкырнама иллюстрациялык Патериана энциклопедиясы Лондондо, Нью-Йоркто өткөн презентация менен бир күндө жарыкка чыкты. Эми Харри Поттерге уруксаттама алуу басмакана ишенет деген сөз. Аны которуп китепти редакторлап, тиражын басып чыгарууга даярдоо үчүн текстти алдын ала берип койгон. Бул дүйнөлүк деңгээлдеги урмат көрсөтүү жана ишеним билдиргендик. Книгу подготовила к изданию, отпечатала тираж. Это вот уважение и доверие на мировом уровне. Ең ана Наскапайдын несini бәрін ескеріп отырып жасайсың. Литература казахская, она как-то вот вспорхнула, да, встрепенулась и продолжает выдавать очень шикарные произведения. Казак адабияты бүгүнкү күндө жанданып, канатын кенен жайып, керемет чыгармаларды жарыкка чыгарууда. Эл китеп окуй турган, ары көп окуй турган болду. Себеби эмнеден экенин билбейм. Бирок 25-тен 30-дан ашкан бала чакалуу биздин муун китеп окуунун пайдасы мол экенин билет. У которых есть дети, они как-то ответственно, осознанно к этому подходят, к привитию чтения, к любви к книгам уже с такого раннего возраста. Бизде китепке деген кумарлык бала кезден калыптанган. Мунун аркасында адамдардын түшүнүгү жакшы жакка өзгөргөн. Анткени бала китеп окуса, ал ары карай көп окуп, көп нерсени билери анык. Читающий человек, читающий ребенок, он потом будет хорошо, больше и лучше получать знания. На мой взгляд, именно особенность нашей традиционной культуры была в том, что был высокий общий уровень. Менимче биздин каада салтыбыз менен маданиятыбыздын бир өзгөчөлүгү жалпы деңгээли жогору болгон. Мисалы, белгилүү пианистчи, опера ырчысы графтын ордосуна келип өнөр көрсөтө турган болсо, анын айланасындагылар менен конокторду гана тыңдашат. Ал эми казактарды эгер боз үйдө ырчы обон созсо, тегерегиндегилердин баары жыйналып келип боз үйгө батпагандар анын сыртына олтуруп тыңдашчу. Кээде булбул үндүү акындар келгенде боз үйдү чечип, башка орунга алып бара турган учурлар дагы болгон. Ошентип ачык асман алдында өнөрүн көрсөткөн ырчыны башында 10 адам тыңдаса, 1 сааттан соң 1000 адам тыңдап олтурган. Адамдардын жалпы интеллектуалдык деңгээли жогору болгон. И люди, общий интеллектуальный уровень был высокий. Билимге ашык болуу, билимдин артынан жүрүү, изденүү деген сыяктуу ол өтө маңызды. Сондықтан балаларыма айтатым, издениңдер деймин. Билимге ашык болуу, билимдин артынан жүрүү, изденүү өтө маанилүү. Ошондуктан балдарыма дайыма издеңгиле деп айтам. Кандайдыр бир маалымат керек болсо, ошону казып, издеп таап алсаң өтө маанилүү. Экинчиден, эмгекке жакын болуу керек. Үчүнчүдөн, ал адам болуу. Бул деген мээримдүүлүк, кичипейил болуу деген сөз. Жакындарыңа, айланадагы адамдарга, табиятка болсун мээрим төгүү жакшы нерсе. Өз ортаңа, жаңағы адамдарға, жақындарыңа болсын,
табиғатқа болсын, осындай мейірімді, жақсы қатынас. Как-то раз была у них в гостях, и это у них за семейным столом. Мен бир жолу алардын үйүндө конокто болдум. Алар дасторкон башында 5-6 тилде катар аңгемелешип отурушту. Анткени ар кайсы мамлекеттерде жашаган туугандары келишиптир. Несколькими языками она в разных странах училась, жила, работала с раннего детства, и вот это вот. Раиса өзү бир нече тилди билет. Жашынан ар кайсы мамлекеттерде окуп, ошол жерлерде жашап, иштеп жүрдү. Боюнда туулган жерине болгон сүйүү менен максатчылдык, мекенге кызмат кылуу сезимдери айкалышып, экинчи жагынан анын ички жан дүйнөсү, ааламды сүйгөн касиети мага абдан жагат. Вот это меня восхищает. Для меня Раиса это не просто начальник, не просто соратник, она мой очень большой друг, это добрейший человек. Мен үчүн Раиса жумуштагы жетекчим эле эмес, пикирлешим. Ал менин мыкты досум. Ал өтө мээримдүү жан. Ал мээримдүү эне, сүйүктүү жар, адал перзент. Ата энеси менен бир түндүк астында жашап жаткан сыйлуу келин. Ал түшкү дем алууда кайнатасы менен кайненесине чай бергени барып келет. Бизнести, үй бүлөсүн, балдарын, бизнесинин жагдайын бирдей ойлоп жүрөт. Бизге жумушка келген жаштардын бардыгы ага бир туугандай, өзүнүн уул кызындай болуп кетишет. Забота о коллективе. Все вот молодые люди, которые сюда приходят, они становятся, не знаю, как братишки, какие-то сестренки, чуть ли не дочь, сын. Жақсы ана, жақсы әйел. Жакшы эне, мыкты аял, өзүнүн үй бүлөсүнө, балдарына камкорчу, өз коомунун тилин, казак элин сүйгөн мыкты көч башчы деп ойлойм. Мыкты көч башчы деп ойлойм өзүм. Кандай бир кезде болсын балалар менен бирге сапалуу убакыт өткөзүү. Кандай жагдай болбосун, балдарың менен сапаттуу убакыт өткөрүү өтө маанилүү. Ар бир адам өзүнө дагы сапаттуу убакыт бөлүүгө тийиш. Башкалардан бөлүнүп өзүнчө жалгыз 1 саат болсо дагы эс алуу маанилүү экен. Жолдошуң менен бирге эч ким жок сыртка чыгып тамактануу, аңгемелешүү, ал дагы бир бакыт деп ойлойм. Мунун баардыгы баланска келтирет. Турда ол да бир бакыт экен деп ойлойм. Сонун баары баланска келтирет. С одной стороны, она вот так вот старается казахскую аудиторию поднять, дать возможность. Ал бир жагынан казак аудиториясын көтөрүүгө тырышып, болушунча жаштарга дүйнөлүк жаңы бестселлерлерди окутууга мүмкүндүк берүүгө тырышып жатат. Экинчи жагынан ал биздеги басмакана бизнесинде авторлорго деген көз карашты өзгөртүүдө. Сөзсүз анын адамдык сапаттарын атап өтүү керек. Мен үчүн Раиса керемет адам. Потому что для меня Раиса удивительный человек. Она не родилась здесь, она не была гражданкой Казахстана. Ал Казакстанда төрөлүп, Казакстандын жарааны болбогон. Биздин өлкөнүн жараандыгын алганына 1 жылдай гана болгон чыгар. Ал мында 5 жыл мурун көчүп келди. Адамдын бир иш аракетине анын кандай адам экендигин баалоого болот. Алар чоңоюп келе жаткан балдарыбыз Казакстанда өсүүгө тийиш деп чечишкен. Ал өзү кайда чоңоюп, кайсыл жерде окуп билим албасын, өз балдары, тарыхый мекени Казакстанда өсүүгө тийиш деп чечишкен. Училась, но ее дети должны вырасти в Казахстане. Менин деген коғамга деген осындай көз карасым, бір жақсы іс істеу деген көз қарас, бұл менің отбасымдан қалыптасқан. Менің әкем сол 90 жылдардан бастап Менин коомго деген көз карашым, бир жакшы иштеримди жасоого болгон талпынуум баары үй бүлөмдө калыптанган. Менин атам 90 жылдары өзгөрүү келген заманда чет мамлекеттерде студенттерди окутууга көмөктөшчү. Кийин канча өзүнүн билимин, мүмкүнчүлүктөрүн пайдаланып, жанындагы адамдарга көп көмөк берди. Мына ошол нерсени биз көрүп чоңойдук. Адамдарга жакшылык жасап, жардам берүү, коомго канткенде да пайда алып келебиз деген сыяктуу аңгемелерди угуп өскөндөн кийин ошол нерсеге түпкү санаңда калыптанат экенсиң да. Деген сондай әңгімелерді естіп өскеннен кейін, сол түп санада қалып қалған сияқты негізі. Қазақ
әйелдердің шетелдіктер не деп айтады дегенде ол батыр деп айтады. Казак аялдарын чет элдиктер эмне деп айтышат дегенде, алар бизди баатыр деп айтышат. Анткени сөзүнө бек, ойлогон максатына жете алышат дешет. Эркиндикке умтулган казак аялы балдарын дагы ошондой тарбиялайт. Анан сөзсүз кичипейилдик, урматсый деген сыяктуу сапаттар казак аялдарына тең. Әйелдеріне тән.